Салам достор, мен Оштомун. Оштун борбордук аянтында эмес, эркиндик аянтында турам. Эмне үчүн эркиндик? Мына биздин желеги желдиреп турат. Бул жерде Ленин эстелиги болчу. Мен эртең менен сүрөт көрүп, ранее Лениндин сүрөтүн фотошоп окшойт десем, чындап эле Ленин эстелиги алынды. Буга биз албетте сүйүнүшүбүз керек. Эмне үчүн биз Ленинге каршылыктан же башкадан эмеспи? Биз өзүнчөлүгүнөн өлкө экенибиз мына дагы бир жолу далилденди. Азаматчылар. Bir окуяны айтып берейин. 2023 жылы Кадамжай районунун мурунку акими, азыр Кемин районунун акими Кутбидин Шакиров деген Кадамжайдын центринде райондук администрациясынын алдындагы Ленин эстелигин алып, ордуна Абдыкадыр Орузбековдун эстелигин жасатканда, бирок ошол кишиге деле Лениндин эстелигин алгандан кийин бир топ сөздөрдү уккан. Кыйын да негизи бизде, себеби анын сезимге сиңип калган түшүнүктөр бар. Мына Жеңиш Шырмаматович чындап азамат экен. Бул эстеликти алып коюу бул адамдын мэр болобу, аким болобу, жетекчи болобу, анын эрки бар экендигин, өзүнчө жашоодо принциптери бар экендигин, өзүнчө ойлоно ала тургандыгын, эрчиме эмес экендигин мындай түшүнсө болот да. Лениндин эстелиги Россиянын бир канча почти бүт райондорунда, шаарларында алынган, Россиянын өзүндө союздан кийин. Дагы бир окуяны айтып берейин. Бекмамат Осмонов деген легендага айланган Жалал Абадтык жетекчи бар. Ошол убакта губернатор болду, Чоң Абайда иштеди, коомдук. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Саясий иштерде өзгөчө көрүнгөн инсан. Ошол Бекмамат Осмонов 90 жылдардан кийин эле 91-жылдары ошондой да. Нышанбек Кочкоров деген белгилүү укукчу журналист бар эле, ошол мурда мага айтып берген эле да. Ошол Бекмамат Осмонов Жалал Абадта 90 жылдардан кийин эле, азыр Круговой бар го, ошол убакта Сузак району болуп турган экен. Сузак районундагы Ленин эстелигин бир жөнөкөй бир карапайым трактористке дайындап алдырып салган экен да. Анан ошол тракторист ошол окуяны мынтип сүрөттөйт экен да. Ленинди алдык дейт. Жулуп, жүктөп дейт, мемеге тракторга жүктөдүк. Бирок Ленинди тележкага жүктөп алып, аны ташташ жана ордуна ташташ. Бир сайгатка апарып таштадык деген экен да. Ушунчалык оор болду дептир да. Артынан ушул бирөөлөр ызылдап кууп келаткандай сезим болуптур да. Ай деп кыйкырып, артынан оттор чыгып, жалындар чыгып, кууп келе жаткандай, өзү эч ким жок экен аркада. Бирок ошондой идеология, ошончолук идеология күчтүү болуп мээге сиңип калган да. Анан барып сайга таштап, ошондон кийин ошол ооруп калган экен. Ушунчалык биздин мээбизге Ленин атабыз деп сиңдирген да. Бирок Бекмамат Осмонов мындан 35 жыл мурда эле өзүнүн эркин Кыргызстандын жаран экендигин түшүндүрүп койгон экен. Мына, жакшы иштер болуптур. Жеңиш Шырмаматович эч качан кыжалат болгон. Балким сиз башка жерге жылдырып коюп атасыз. Бирок муну эч качан саясий бир боёп бербеш керек. Кыргызстан өзүнчө эгемен өлкө,
Орусияда туура эле түшүнөт, анткени өздөрүндө да калган. Биз орустар менен аябай Кыргызстандын мамилеси жакшы. Мына ушул Ленин эстелигинин жанында эле жерде Академия Купуева деп коет. Жеке мектеп, орус тилинде окутат. Эч кимдин каршылыгы жок. Биз дагы балдарыбызды окутабыз. Орус тили Кыргызстанда расмий тил, анан мээралыктыр, анан антиптир, анан минтиптир деп эч качан саясий боек бербеш керек. Мына Оштун эркиндик аянты. Азамат Шырмаматович Докторбаев.